Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш жайгашкан айылдарын калыбына келтирүү тапшырмасына ылайык толук күйүп, жараксыз абалга келген 288 жаранга 200 000 сомдон жардам пулу төлөнүп берилүүдө. Бул тууралуу Баткен облусунун экономика жана региондук комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы билдирди. Бүгүнкү күндө жумушчу топтору тарабынан жеринде калыбына келтирилген зыяндардын өлчөмүн аныктоо иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күнгө карата ошол болжолдуу деп айтсак болот, анткени келтирилген чыгымдар толугу менен аныкталып бүтө элек. Ошол окуяда толугу менен үйлөрү өрттөлгөн жарандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүү максатында министрлер кабинетинен атайын тест кемеси келип чыккан. Тест кемесине алайык, ошол ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппаратынын алдында ачылган атайын эсепке келип түшкөн акча каражаттар эсебинен биринчи этапта ошол үйлөрү толугу менен өрттөлгөн жарандардын үй ээлерине 200 000 сомдон акчалык компенсациялар которулуп берилип атат. Учурда банктык эсеп ачып берүү мамлекеттик банктар тарабынан акысыз жүрүп жатканын Айыл банк ачык акционердик коомунун Баткен филиалынын бухгалтери билдирди. Баткен Айыл банк ачык акционердик коому жабыртаткан жарандарыбызга бардык банктык кызматтарын көрсөтүп келатат. Ошолордун катарында шот ачып, шоттон 31 октябрга чейин акысыз, комиссиясыз, мындайча айтканда төлөмдөрү жок, акысыз кызматтар көрсөтүп келет. Бүгүнкү күндө 100ден ашуун жарандар шот ачып, акчаларын алып атат. 14-17 сентябрдагы күтүүсүздөн Тажикстандын кол салуусунан улам үй жайсыз, кийим кечесиз калган жарандар арбын. Ал эми кээ бир документтерин алганга үлгүрбөй калып, үй жайы менен бирге көптөгөн документтер да өрттөлүп кеткен. Учурда документтерди калыбына келтирүү иштери да толук акысыз жүргүзүлүүдө. Ушул өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы Кыргыз-Тажик чек арасында болгон кагылышуудан жабыркаган жарандарга биздин калдык каттоо департаменти тарабынан туулгандыгы тууралуу күбөлүктөн баштап жарандык паспортуна чейин акысыз калыбына документтер келтирилүүдө. Бүгүнкү күнү ошол 221 жарандын документин калдык каттоо департаментинин тарабынан акысыз калыбына келтирилди. Ошол документтер күйүп кеткенде мына документке келип тапшырсам 1 айдын ичинде келет дедиле. 1 сом да берген жокмун, метрика менен ID карт алдым. 4-5 күн ичинде келди. Мына бүгүн алып кайтып атам. Келип архивтен карап таба берди бардыгын. Мен өзүмдө эч нерсе калган эмес да. Отпечатка алып туруп эле архивтен карап таба беришти. Финансы министрлигинен билдиргендей, 17 октябрга карата Баткенге жардам берүү үчүн ачылган бирдиктүү эсепке 327 миллион 432 миң 141 сом түшкөн. Анын ичинен 62 миллион 650 миң сом сарпталып, учурда эсепте 269 миллион 680 миң 334 сом калган. Жалпысынан 246 жаран бир жолку кенемде алышкан. Сайкал Кулназарова, Куштар Абдыкары уулу, Мухаммед Мамытов, Алтын бешик жаңылыктары.